Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Силер менен Мирлан Чикагодон азыр үйдөн чыгып жумушка даярданып аткан кез. Бүгүн жума, баарыңарды жума күнүңөр менен. Эрте менен туруп, могу көрдүңөрбү? Газонокосилка деп коет муну. Ушундай экен, батарейка менен иштейт. Бир аз үйдүн эсине жардам берип газон чабышып койдук. Эми биз все-таки кыргызбыз, анан өзүбүздү туура жагынан көрсөтүп турабы, кандай дейсиңер? Анан көппү десеңер көп деле эмес, мына могу ушул жерди, анан тетиги жерди. Эми бул жагы чаметпей калды, просто ал жерде батарейка өчүп калды да. А так четко болду. Антесе кошуналардыкы баардыгы ушундай мелтирип, жалтырап теп-тегиз болуп турса болбойт экен. Ооба, Америкада акчаң болсо атайын службалар бар, ошолорго бересиң. Ошолорго берсең, алар өздөрү келип чөбүңдү кыркып кетип турат, тегиздеп. Вот, анан кээ бирөө андай службалардын услугасын албай өздөрү ушундай газонокосилка сатып алышып, өздөрү газонду тегиздеп турушат. Анан достор, мен негизи баардыгы чыгып кеткен го. Парковкада эч ким жок менден башка. Эми биздин жумуш башка да, алардын жумушу башка, биздин жумуш башка. Биз эс алып алып, бүгүн пятница, түнгө чейин иштейбиз. Түндө жумуш жакшы болот таксиде. Мондай көтөрчүлүк нерселерибизди көтөрүп алып, мунун ичинде эмне десеңер, бир сумка толтура тамак деп ойлойсуңар го. Жок, ичинде тамак жок. Ичинде жалаң суу, анан кийим үстүмө баягындай. Чикагодо ишенич жок да. Туруп жан жап калышы мүмкүн. Анан ушундай спортивный кийимдеримди салып алдым. Баклажкаларга баягы машиненин машиненин баягы кечөөкү айтып аткан колорадский жук деп коем. Бул негизи башкача жук. Ошол жук келип багажникке кирип кетпеди. Негизи мындай суу менен бетти жууп эмете берсең, улам суу түтпөй калат го. Ошон үчүн обычный эле чоң баклажкага бир куюп алам, баягындай өзүбүзгө ылайыктапчы. Азыр машинени оталдырып коеюн. Оталып ичине жибий берсин. А мен силер менен бияктан өзүнчө майып курайын. Ушул көчөдө жашайм. Көрүп алыңыздар. Ушундай тынч жашоо, тынч көчө. Украинец поляктардын району, бияк Ирвин парк менен Харлемдин кезилиши. Ошол ылдый жакта, мына 5 метрлик эле жер. Америка эмне дейт? Америка бир жыл өттү, мына бир жылдан ашып калды. Эмнени көрдүк, эмнеге кабылдык, кандай түшүнүк кирди? Америкада эми мисалы келген 10 жыл мурун келгендердин түшүнүгү, жашоосу бир аз башкача да. Ал эми мындай 2-3 жыл болуп калгандардыкы дагы башкача болот. Анан жаңы келгендердики совсем башкача. Мага окшоп уже бир жылдан өтүп калгандардыкы дагы башкача да. Ар бир өзүнүн стадиясы болот да. Мисалы жаңы келгендердики алар баягындай проблема менен, ушундай бир стресс менен бир 3 ай жүрүп өтүп кетет да. Анткени алар буга чейинки баягы өздөрүнүн муктаждыктары бар, аркы берки, анан келет бияктан же квартирасы окшошпой калышы мүмкүн, же жумуш окшошпой калышы мүмкүн, же өзү мындай көнө албай, обществого кире албай эле, кыйналып эле, ушундай ар кандай адамдар бар дейм. Анын баардыгын айтып отурсам сөз түгөнбөйт да. Ошол себептен эң негизгиси баардыгын тегиздей, бирдей Америка тууралайт да. Хочешь, не хочешь, орысча айтканда, хочешь, не хочешь, Америка тууралайт. Американын өзүнүн мыйзамдары бар,
ошол мыйзамдарга баш ийип жашаганды үйрөнүш керек. Эң негизги максат, эң негизги задача, мындайча айтканда. Максат деп айтканда туура эмес болуп калат. Эң негизгиси ошол шарт да, мындайча айтканда. Себеби дегенде мыйзамды бузуп мурункудай эле баягындай машинеге отурганда катуу айдап, же болбосо мурункудай эле өзүңдүн жүрүм турумуңду оңдобой жүрө берсең, биринчиден жүрүм турумуң үчүн элдерден жаман нерсе, өзүңдүн улутуңа доо келтиресиң, шек келтиресиң, жаман көрсөтөсүң. Бул бир. Экинчиден, жанакындай мыйзам бузууларга барсаң, штрафтарга илинесиң, штраф аласың. Ал штрафтар албетте сени чөнтөгүңө урат. Сен иштеген акчаңдын определенный, мындайча айтканда, бюджетиңен ошол доллар менен соккондо бюджеттин кыскара берет демекчимин. Что мо футболкам кырышып калыптыр бир аз. Көптөн бери кие эле келем. Бүгүн көптөн бери деп коем, бүгүн жай келип, бүгүн биринчи кийип чыктым. Бир аз бизде эми бүтүк деген биякта колдонулбайт. Баягы эркектер негизи ушундайбыз го, жууп туруп эле алып кийип алабыз. Анан баягы футболкалардын эң астында жатып калган экен. Анан бүгүн ысык, бир аз кой деп пятница күнү даярданып алып чыккан элек. Ошол туугандар, азыр анда эмесе кеттик, барып заправка кылайлы, биз жумушка чыгайлы, дальше иштейли. Иштебесең иштебейсиң дейт. Так, кондиционер иштетейин. Ошол туугандар. Так, азыр кондиционер бир аз ызыгыча, муздагыча дегендей. Жана күйгүзүп койсом болмок экен, мейли эми. Не дейм? Welcome to America. Америка бардыгын эле бактылуу адам кыла берет деп мен айта албайм да. Мисалы, коом бар го, коом. Анан жеке бир адам. Ошол жеке бир адам эгер өзү мындай внутренний ясы, внутренний духовный, өзүнүн как эмоционально, амбициозно күчтүү болсо, ал туруштук берет. Эгерде ал адам коомдун таасирин тез эле алып алса, эси буга чейинки жашоосу ал адамга эч нерсени үйрөткөн эмес болсо, ал адам мындайча айтканда оомо деп коет го, оомо адам болгон болсо, анда тез эле бузулуп кетиши ыктымал. Буга кандай нерселер себеп болот? Мисалы үчүн, бир үй бүлөнү алалы, бир үй бүлө ушул жака келип иштеп атат. Анын ата энеси жумушта. Ким тарбия менен заниматься этет? Ким тарбия берет балдарга? Албетте садик берет, албетте мектеп берет, анан коом берет. Бияктын жаштар коому кандай? Албетте диний тармакта, албетте кыргыздын өзүнүн руханий үрп адат, каада салт деген нерселер бар. Ошолордон артка калат. Анан ата эненин, кээ бир ата энелер, мен баягы акылдуу болгондо эмес, мисалы менден да улуулар бар да, кээ бир ата энелер ойлойт да, мен балам же Америкада жашаса болду, ал все, короче, бактылуу, ал вообще там болуп кеткен дегендейчи. Жок, андай эмес. Сен кимди өстүрүп атасың? Баягындай орусча айтканда конечный итог. Кимди сен чоңойтуп жатасың деген суроо да. Ошол нерсе көбү мындай көмүскөдө калып кеткенсийт да. Көбү ал нерсени айта бербейт. Бирок мен билем, кээ бир адамдар бар экен, ошол 10 жыл, 15 жыл жашап, уже бул жерде болуп, балдары чоңоюп, уже мындай американизированный болуп баратканда,
анан көчүп кетишкендерди билем да. То есть аларга уже акчанын, аларга дүнүйөнүн, аларга жумуштун кызыгы жок да. Кыргызстанда болгону, Кыргызстанда таптакыр эле жашоо болбой калды. Кыргызстанда таптакыр эле мындай делать нечего дегенден да алысмын. Болгону Кыргызстанда ооба жумушсуздук көп, кичине мындай анча мынча балким бизнес кылганга кыйыныраак болушу мүмкүн. Анткени буга ар кандай себептер бар. Бирок андай дегени менен ушундай мамлекеттерди, жардым мамлекеттерди көрдүк. $10, $20 айына зарплата алып иштеген мамлекеттерди, элдерди көрдүк да. Эми ал жерде же суусу жок, же ал жерде же тоосу жок, же жаратылышы жок нормальный. Анан ошол нерселерди көрүп туруп, Кыргызстаныбыз бейиштей жеркен, абдан сонун жеркен дейсиң да. Анан ошол болгону бул жака келип иштеп аткандар болдугула, токтоткула, кеткиле дебейм. Ооба, иштегиле, өнүккүлө, малатсы, наоборот, эки колдоп колдойм ошо. Анткени деген Америкада ар кайсы улуттун өзүнүн диаспоралары, ар кайсы улуттун комьюнитиси бар да. Ошол эле сыяктуу итальянецтер келген Американы түптөп, мисалы убагында. Ошол эле андан кийин 90-жылдары мына СНГдан көбүнчө могу Литва, Европа мамлекеттеринин жана ошондой эле кийинчерээк Украина, ушундай орустар келген дегенде ар кандай улуттар келип отуруп бизге мындай ошол волна эми жетти да. 2020-жылдары, 21, 22, 23-жылдары дегендейчи. Анан ошол кыргыздар эмне болот? Кыргыздар албетте американист болуп калат. Американын алар кандайдыр бир ушул жерде жашап аткан мына украинецтердин району дегендей кийин балким 20 жылдан кийин бул кыргыздардын району болуп калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу мындай жашоонун өзүнүн бир ногу менен кете берет. Бирок ушул жерден адамдар билиш керек да, сен эмнени каалап атасың. Эгер сага Америка жагып, Америкада калам, мен балдарым кийин кыргызча ооба билет кыргызча кээ бирөө үйрөтөм дейт, бирок кандай болгон күндө дагы балдарыңдын балдары уже кыргызча билбей калат. Балким динден кайтып кетиши мүмкүн. Бул өтө мындай философский жана тонкий, жана глубокий, жана терең маселе да. Ошол себептен туугандар, мен азыр конкреттүү түрдө эчтеке деп айта албайм, бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн мындайча айтканда миссиябызды аткара берели, өзүбүздүн алдыга койгон максаттарга жылы берели. Анан мен ишенем, эртели кеч биз Кыргызстанга барабыз депчи. Потому что мен ошондой ниет коюп атам, бир кайсы бир канча бир жылдан кийин мен баары бир Кыргызстанга барып, ошол жерде жашашым керек деген ушундай бир ой келип атат. Бүгүнкү күндө. Эртең кандай болуп кетет? 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан кийин баягы заман өзгөргөндөй адамдардын мнениясы да өзгөрөт деп коет го. Анан көрө жатарбыз. Бирок ошондой туугандар. Анан мен айта турган нерсем ошол эң негизгиси канчалык биз кыйынчылыкты көрбөйлү, канчалык биз башка жерде коомдун таасири бизге тийбесин, адал тамактар аз, продукты сатып алып атканда мисалы кээ бирөөгө маани бербеши мүмкүн, чочкобу же там эмне. Биз мусулман болуп жаралгандан кийин кайсыл жерде жүрбүсөк дагы ошо адал тамак жегенди, адал ишти кылганы аракет кылышыбыз керек да. Анан биздин биякта көптөгөн карындаш эжелерибиз, байкелерибиз, инелерибиз бар. Анан ошол коомдун таасирине берилип, кичине өзүңөрдүн кыргыз экениңерди, ата бабалардан кимдин баласысыңар, кимдин кызысыңар, өзүңөрдүн мындай өзүңөрдү татыктуу алып жүргөндү
эстен чыгарбасаңыздар деген сөздү айткым келет. Анан эң негизгиси даже могу аэропортко барып каласың кээде. Стоянка бар ал жерде. Көп адамдар таксовать этет. Ошол жерден көрүп калам. Мындай эшигин ачып, анан биздин ошо кыргыз жигиттери жай намазын алып чыгышат. Анан бири эшигин ачып коюп, эшикте мындай намаз окуп атканын көрөсүң. Анан кээ бир ойлошу мүмкүн, могу жиндим эмне кылып атат, Америкага келип алып депчи. Бирок американецтердин өзлөрү арасында арабтар бар, толтур ошентип окушат. Силер антип ойлобогула, ошол нерсе полиция эч ким эчтеке дебейт. Бирок ошол нерсеге мен ыраазымын да. Ошол кыргыздын жигиттери келип, ошол кайсыл жерде жүрбөсөн дагы өзүнүн намазын таштабай аракет кылып атканы. Анан жаман иштерди кылып атканы албетте алар башкалар. Анан баягы азыркы учурда баягы динди аралаштырып анан жаман иштерге барып аткандары ал эми маска деп койсок болот. Маска ал нерсе башка тема. Андайлар да жок эмес. Бардык нерсе туугандар, менин оюмча ошол ата энелик тарбия жана өзүңдүн жеке адамзатына, дүйнө жүзүнө болгон көз карашың. Ооба, адам өскөн сайын, определенный жашка келген сайын өзгөрөт. Ошол коомго, ошол возрастка өзүн мындай алып келет демекчимин. Анан адам изденүү менен жүрүш керек. Ар бир адамдын өзүнүн кемчиликтери бар. Ошол кемчиликтерди колдон келсе ошолордун үстүндө иштөө болуш керек. Бул кемчилик деп айтканда өзүңдүн слабый жерлериң. Ошол слабый жерлериңди күчөтүш үчүн эмне кылыш керек? Ошол нерселердин үстүндө иштөө керек да. Балким кээ бирөөнө илим-билим жетишпейттир. Кээ бирөөнө может быть маданияттуулук жетишпейттир. Может быть кээ бирөөнө тил жагы жетишпейттир. Кээ бирөөнө может быть ар кандай да. Кээ бирөөндө может быть акча бар, башка нерселер жок. Кээ бирөөндө бардык нерселер бар, бирок акчасы жок. Ошол сыяктуу да. Кээ бирөөнө может быть ден соолугу жок. Ар кандай да. Ошон үчүн ар бир нерсенин үстүндө иш алып баруу албетте керек. Америка бул өтө ушундай капиталисттик деп айтсам болот. Бул жерде жестокий мир. Бияка келгенде адамдар жүрөгү таш болуп, акча эле акча деп калган адамдарды көп көрөм. Акча деп, мындай акча үчүн сен кимсиң, доссуңбу, туугансыңбы, таанышсыңбы, алардын эч кандай чын жүрөктөн айтканда не волнует, иши да жок. Акча интересныйбы, сен менен сүйлөшөт, сага чалат, сен менен вопросторун бүтүрөт. Калп эле алыстан мындай учурашып же сен менен жылуу сүйлөшүп коюшу мүмкүн, бирок түпкү тери акча болуп калган. Акчанын артынан кубалап кеткендер көп. Мен аларды сындагым келбейт, просто ошондой болуп калбаңыздар дегенди айткым келет. Себеби дегенде кээ бир адамдар бар, ушунчалык бай, ушунчалык бизнести койгон, ушунчалык намазын дагы алып барат, ушунчалык жөнөкөй да. Мен мисалы ошондой адамдардан үлгү алгым келет. Мен дагы ошондой болгону аракет кылам. Себеби жашоо бул сабак да. Анан жашоодо ар кимибиз ошо бирөөнөн таасир алышыбыз керек да. Ошо таасирди жакшы адамдардан, анан өзүңөн алдыга бийик турган адамдардан алыш керек да, сабактычы. Анан өзүңдүн жаман адамдар, өзүңдүн артыңда жүргөн жанагындай ар кайсы бездельниктердин арасына кошулуп алсаң, өзүң да ошондой болуп кетесиң да. Ошону айткым келет туугандар. Анан Америка эмне дейбиз? Америкада көрүп атабыз. Америка ооба, страна больших возможностей, көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү сен биринчи колдоноордун алдында сен биринчи элементарный нерселерди кылып кой. Мындай мыйзамдуу чегинде праваларды алып, мыйзамдуу чегинде элементарный бир үйдүн арендасын төккөнгө кол кудуретиң жетеби? Жетпейт. Бир комнатада жалгыз жашай албай атасың. 3-4, 5-6, 10 чакты адам болуп
кирип кетип аткандар бар. Анан сүйлөсөк баягы оозду мындай 7 метр кылып ачып сүйлөйбүз да. Анан сенин $10.000, $5.000 машина тебип алып сүрөткө түшүп, балким бирөөнүн алдында мактанганың бул чынын айтканда это не красит, орусча айтканда, тебя. Поэтому кыргыз өнүгүш керек, англисче үйрөнүш керек. Американецтер менен свободно любой темада отуруп, ошолордун менталитетин алышың керек. Мисалы, аларда кандай кылган болбойт, кандай кылса жакшы болот, кандай кылганда күлүш керек, эмне кылыш керек. То есть алардын деңгээлинде сен мындай общенияны поддерживать этишиң керек да. Ошондо америкалыктар бул кыргыз бала абдан мындай даражасы бийик, абдан мындай эме экен, ушу Кыргызстандан келсе дагы, биякта ушундай 3-4 жыл, 10 жыл жүрсө дагы уже местныйлардай эле экен деп мындай ойлоп калсын. Бирок сен ичиңде кыргыз бойдон кал да. Сен намазыңды кыл, өзүңдүн баягы тууган Кыргызстанга барсаң дагы өзүңдүн баягы жөнү мурункудай эле кыргыз бол да. Мурункудай эле өзүңдүн балким американский форма кийип, американский кийим кийип алсаң, это не значит, что ты американизировался, да, кечирип койгула. Бирок аны кыла бер. Бирок мындай ичиңде, ички дүйнөң мурункудай эле болуш керек да. Адамга, мурунку досторуңа, мурунку туугандарыңа, мындайча айтканда тааныштарга, билиштерге дегендей мамилең мурунку ойдон калыш керек да. Анан эгер мурдуң асманга карап калган болсо, анда сен акчанын же Американын кулу болуп калган деген сөз көй болосуң да. Ошол туугандар. Ал эми балким биздин ой пикирибиз ушундай. Силердин ой пикириңер башкача болгон болсо, албетте комментарийге жазып кеткиле. Подписка кылбагандар подписка кылгыла. Америка жаман да жактары бар, жакшы да жактары бар. Бирок биз только жакшы жактарын алып, өзүбүздүн колубуздан келген нерсени кылып, калганын бир гана жыйынтыгын Алла Тааланын чечимине койгондордонбуз да. Ошол бул дүйнөдө бир нерсени билиш керек. Бизди жаратканыбыз алып келген, жаратканыбыз алып кетет. Ошол сыяктуу биздин бул дүйнөдөгү канча кымбат суу ичебиз, анан канча литр суу ичебиз, ошонун бардыгы албетте биздин кадамдардан зависит этет. Жана ошондой эле Алла Тааланын өкүмүнө жараша болот демекчимин. Эч качан жүрөктөн чыгарбаңыздар. Колуңуздан келсе мечиттерге, жума намаздарга барып, өзүңөрдүн ыйманыңарды бекем кармап, деги эле ишке дагы бекем болгула. Жаман иштерге барбай, жакшы адамдар менен жакшы адам болуп жүрө берели.